тааныш билиш саясаты коомчулуктун баш оорусуна айланган. Баары бири-бирибизге тууганбыздар. Плохо, это коррупция, это нехорошо. Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актилек Капаров. Күн сайын кыргызстандыктардан биздин ишибизди колдогон жүздөгөн билдирүүлөр жана комментарийлер келип түшөт. Ага биздин команданын атынан ыраазычылык билдиребиз. Жана ал колдоолор бизге дем, күч берерин айтып коюшубуз керек. Бирок арасында сөгүп, каргап шелеп кеткендер да бар. Маселен, мына ушул билдирүүнүн аркасы менен президенттин иниси Орозбек Жапаровдун дал ушул тилдеп жазган адам менен түшкөн сүрөтүн тапканбыз. Бул сүрөт андан да чоң сыр ачты. Биз бул сүрөттөгү дагы бир адамды аныктай алдык. Ал Азамат Муканов. Так ушул адам былтыр август айында жогорку кызматка ээ болуп, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы болуп дайындалган. Эгер сиз бул иликтөөнү көрбөй калсаңыз, анда YouTube каналыбызды карап көрүңүз. Биз болсо улантабыз. Азамат Мукановдун комментарий алуу үчүн биз Фомстун мекемесине бардык. Фонддун пресс кызматчысы бизге мындай деп жооп берди. Айтып атпайбы, сейчас совещание, потом еще будет совещание. Завтра у нас коллеги, очень большая Минздрав, да? Ошо коллегия барып метип, потом в четверг он говорит, пожалуйста, приму. Эгер Муканов суроолорго жооп бергиси келсе, алар төмөндөгүдөй. Орозбек Жапаров сиздин досуңузбу? Президенттин бир тууган иниси менен тааныштыгыңыз сиздин карьераңыздын өсүүсүнө таасирин тийгиздиби? Темиров Лайфтын жааматы президенттин бир тууганы менен бирге түшкөн сүрөттө Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин чоң кызматка ээ болгон Азамат Муканов жалгыз эмес экендигин аныктады. Анткени Орозбек Жапаровдун оң жагындагы адамдын аты Аман Ибраев. Учурда ал Кара Балта спирт заводу мамлекеттик ишканасынын директору болуп эмгектенет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, спирт заводу 2021 жылы май айында кайра каттоодон өткөн. Тилекке каршы Ибраевдин комментарий ала алган жокпуз. Анткени анын байланыш номерин таба албадык. Анда эмесе, ошол отуруштан түшкөн сүрөткө кайрылып келели. Достор, оң жактын четиндеги адам кандай кызматка ээ болду деп ойлойсуз? Ал президенттин инисинде ким болду экен? Кой анда, мен силерди кыйнабай эле айтайын. Анын аты Абакиров Нурбек Жолочуевич. 1979 жылы туулган. Абакиров бул сүрөттү 8 жыл мурун жарыялаган. Кадрлардан Орозбек Жапаровду да көрүүгө болот. Абакиров бул сүрөттү туулган күндө достор менен деп жазган. День рождения с друзьями деп. Азыр бул сүрөт интернетте жок. Балким өчүрүп салгандыр. Азыр президенттин бир тууганынын досу Бишкектин Свердлов району боюнча салык кызматынын башчысы болуп иштейт. Бирок дайым эле андай боло берген эмес. Караңыздар. Ачык маалыматтар боюнча Абакиров 2018 жылдын январынан 2022 жылдын жай айларына чейин райондук салык органдарында ар кандай секторлордун башчысы, бөлүм башчысы болуп иштеген. Ал эми 2022 жылдын жайында салык сайтындагы документтерде Нурбек Абакиров Свердлов району боюнча мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын башчысы катары көрсөтүлгөн. Ошол эле ачык маалыматтарга караганда Абакиров салык кызматында иштегенине көп жыл болгону менен райондук салыктын башчысынын кызматын так Орозбек Жапаровдун агасы бийликке келгенден кийин алып жатпайбы? Жапаров Орозбек Нуркожоевичти сиз соц тармактарда досум деп белгилепсиз да? Анан ошол негизинде эметип тиги Свердловский управление налоговой службага начальник болуп келгениңизге кандайдыр бир жардамы тийдиби дегендей, кандай тиешеси бар? Налоговыйда иштегениме канча болду? Ал деген непосредственно төраганын өзүнүн чечими болчу. Өз досуңуз болот, э? Эми илгери жаш кезде бири-бирибизди таанышыбыз. Азыр эми баары бири-бирибизге тууганбыздар. Жарым эле сиз менен деле сүйлөшө берсек тууган болуп жатышыбыз керек. Дос болуп, иниси болуп. Буга чейин мындай управление налоговой службы районный эмелерде начальник болуп иштедиңиз беле? Мен де эмеде Первомайский районунда бөлүм башчысы начальник отдел болчу. УГНСтин эмес начальник болгон эмес да, районный эмелердики. Азыр кийинки начальниктен баары эле УГНС начальник эмес.
Эч кандай мындай достук, жардам, бардам эмес тийик эмес, э? Бул илгеттен ошондой болот. Тарыхта ошондой. Мына президент келип алмашкан сайын барлык бийликтер алмашып атат го. Ошолордун доору, ошолордун заманы. Кимдин арабасы чыксаң, ошону ырдайсың деп коет го. Эми бул кыргыздарга салт болуп тууганына неме тарткан кыргыздар өзү тууганчыл адамдарда. Ким эле азыр бийлик көрсө ошондой болуп калганда. Я не знаю, если нормальное правительство, если он правильно, как говорится, законы правильно принимают, то без разницы, кто кому родственник или... Это же не зависит, какой человек главный. Бостандык болсо колдобойм, конечно. Эми андай каалабайм дегенде деле баары бир андай болот да. Болуп эле жүргөн. Тааныштарын десиңби? Мен турамыз да. Эми азыр таң калышты эчтеке жок. Бул убакыт деле өтөт. Бирок мен оюмча артка кетип атабыз. Бир жагынан алды кетсек, бир жагынан арт кетип атабыз. Я не местный, я не знаю. А вы откуда? Из Литвы. Тем более, как к этому в Литве относятся? Плохо, это коррупция, это нехорошо. Урматтуу кыргызстандыктар, бир сөгүп жазган билдирүүнүн арты менен сиздер президенттин бир тууганы менен болгон байланыштарды жана жооптуу кызматтарда дайындоонун бүтүндөй тизмеги тууралуу билдиңиздер. Кадрлар баарын чечет. Достор, биздин видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Сиздердин колдооңуздар бизди мындан ары да сапаттуу контентти түзүүгө, чындыкты айтууга, бийликти көзөмөлдөп, атка минерлерди иштөөгө мажбурлоого шыктандырат жана түрткү берет. Эгер дагы көбүрөөк жардам бергиңиздер келсе, биздин Patreon'убузга жазылыңыздар. Ал жерде сиз эксклюзивдүү контент жана бонустарды аласыз. Биздин Patreon'до 80ден ашуун колдоочуларыбыз бар. Дагы бир жолу колдооңуздар үчүн рахмат. Бул видео сиздерге жакса, лайк басып, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Жаңы видеолорду өткөрүп жибербеңиздер. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкүнчө.